Кыргызстандын табигатына кызыгып, чет өлкөлөрдөн туристтердин келип жатышы мыкты көрүнүш. Бирок аны менен гана чектелбей, жаратылышка көрк берип, түскө боеп, шаңдантып, жандантышыбыз зарыл. Биздин улуттугубузду даңазалаган маданият, тарых, үрп-адат, ата-баба мурастарын аздектөө учурдун талабы. Ааламдашкан доордун агымында урпактарыбызга улуттук оңгуну таанытып, аманат кылып калтыруу маанилүү. Андыктан быйыл эл аралык же республикалык деңгээлде болобу көптөгөн маданий фестивалдар, жарманкелер, көргөзмөлөр уюштурулууда. Көркөмү көз талдырган Ысык көл облусунун Кырчын жайлоосунда Темир айылынын тургундары уюштурган кыргыз маданиятын, улуттук каада салтын, үрп-адаттарын, улуттук оюндарын даңазалаган атайын иш-чара өтүп жатат. Бул иш-чара албетте туризмди өнүктүрүүгө, улуттук баалуулуктарыбызды жайылтууга түрткү болот. Боорунда жашыл арча кайыңдар жыш жайгашкан тоог оюну бүгүн өзгөчө шанга бөлөнүүдө. Кыргыз улуттук драма театрынын актерлору даярдаган театралдаштырылган сценка коюлду. Атакебай, жашым жүздү таяп, өзүм эмес элди жерди аяп, өмүрүм күз тартып калса да, аруактан оюмдан кетпейсиз. Атабыз жалдуу, каабанын, Шык Маматтын, Кудаш бийдин насааттарын айтып, олтурар элеңиз. Эми мына, ошол куракта, ордунда мен олтурам. Балам, атанын ордун басуу оңой эмес. Баланы Кудайдан ошон үчүн тилейт да. Бу оңал өкмөл дүйнөгө бири келип кеткен конок экенбиз. Баркынан наркын бийик туткан эл, салт санасын аздектеген эл, салты бар ел, наркы бар ел, эч качан ээн баш болуп көрүнгөнүн тилине келип улутка кыянаттык кылбайт. Элди эл кылып бириктирген уюткан анын салты, аны даңазалап кылым каратып айтып келе жаткан аталардын оозунан чыккан наркы дегенде отурган аксакалдар ордунан туруп кичүү баласын кан кылып шайлайт экен. Ушул улабыш биздин көлдүн чоң аталарынын оозунан чыгып, ооп эл жакка бүт Кыргызстан аймагына таратып айтып жүрөм. Ушундай касиети күчтүү калың элдин астында биздин өткөрүп жаткан иш-чарабыз ийгилине жетип, биздин ийгиликке итибиз да сүйүнгөндөй бололук. Эзелтеден ит агытып куш салып, бүркүт таптаган элибиз бул ирет да өнөрлөрүн көргөзүштү. Анын ичинде Салбурун оюну дагы өзүнүн орду менен өзүнүн маанисин ачып бермекчи болуп атат. Анан тайгандар жөнүндө сөз болсо, ошо Салбурунду ит агытып кушталган, бээде алып отаган, ушу Салбурунда жашалган Эрманастан калган иш болуп, ушул жумуштарды аткарып бүгүнкү күнү коомчулукка алынып, керек болсо жана туристтик продукция катары да өзүнүн кызматын кыла баштады. Туран деген бүркүтүн түндеп атат. Туранга бир күн Кырык калгызыр азамат Абдыкадыров туган өрүктүү айды. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун чемпиону кушталуу боюнча. Мына далбага ителгин ойнотуу. Бул өтө оор көнүгүү. Абдыкадыров түгөл. Абдыкадыров түгөл өрүнө машыктыруу. Дал ойнотуу азаматтар. Сиздердин назарыңызда урматтуу. Бул мүнүшкөрлүк кесип, бул биздин ата-бабабыздан калган мурас. Биз мурасыбызды сактап, жайылтууга, келечек муунга калтыруу үчүн ушундай тойлордо аталарыбыздын мындай тойлорубузда ушу оюн зоок көргөзүп, элге тааныштырып, эл алдында ушу тааныштыруулар жүргүзөбүз. Азыр бул жерден деген алгыр куштардын кантип машыктыруу, кантип учуруу, баягы аңда жүргөндөгү өзүнүн бир көрүнүштөрүн көргөзөбүз.
мындай керемет иш-чараны уюштурган Ысык көл районунун Темир айылындагы Калматай уруусунун урпактары. Алар Бөлөкбай ата ынтымагы деп атап, алыс жакын туугандарын чакырып, айыл элин биримдикке үндөп, жаштарга үлгү болушууда. Алыстан келген коноктор, мамлекеттик кызматкерлер, Кудай бурса мына өз көзүңөр менен көрүп турасыңар. Бөлөкбай атанын Калматай урпактары бир гана ата башын бириктирип эмес, айылга да кызмат кылып, Кудай бурса ушул жерде мен кандай инсандарды көрдүм. Айыл дейбиз, эң биринчи биздин айыл бул ааламга жол айылган дегендей, Кудай бурса ушул айылдан айылга кызмат кылган, укум тукумубузга кызмат кылган, элибизге, жерибизге, Кыргызстаныбызды көтөрө турчу, Кыргызстаныбызды жакшы жака, чет жака өзүн билдире турчу жакшы инсандар чыгат деп ишенем. Кудай буйрса Кыргызстан үчүн кызмат кылганга биз дайым даярбыз. Oyun gülkü tamaşa şan canırsın. Ысык көл өрөөнүн байырлаган тектүү инсан Бөлөкбайдын тукумдары эл башкарган, журтка кызмат өтөгөндөр болгон. Бөлөкбай ата деген Кудаш бийдин бир баласы болгон. Бул Бөлөкбай атабыздын ушул үч уулу болгон. Калматай, Токтогул, Белек деген. Мына ошол Бөлөкбай атабыздын урпактарынан айтылуу Жусуп Абдрахманов, Карамолдо Розов, Чалагыз Иманкулов деген мыкты. Азыр дагы маалында элдеп атабыз Жансерке деген чоң комуз устасы болгон. Карамолдолордун катарында жүргөн ошолор биздин мыкты адамдарыбыз чыккан. Далай профессорлор, академиктер биздин айылдан чыккан ушул Бөлөкбай. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурдурган чабендестер болду. Ат үстүндө шамалдай ойногон каскадерлор түрдүү трюктарды көрсөтүштү. Menen basa görgün, kulağını taktap kuştulgan, kulağını çurttulgan, babay manastın isiminin, o canattan, arıl tacır bu. Талантка, кызыктарга бай элибиз түрдүү өнөрлөрдүн ээси жаа атуунун түрлөрүн да көргөзүп беришти. Болуп атат. Ошол тийгизе болгон аракет кылып атат. Акыркысында тийгизе койсун азамат. Ал эми улуттук колөнөрчүлүгүбүз өзүнчө бир ишкердик тармакка айланып барат. Мындай иш-чаралар сөзсүз колөнөрчүлөрдүн жарманкесиз өтпөйт. Накта кибестен ичи жасалганы. ХБ материал, чапандар, жалаң 54 размерден өйдө апаларга тиген. Кыргызстандагы бүт дизайнерлердин, ар бир дизайнерлердин работалары бар бул жерде, колөнөрчүлүк. Бул жерде кийиз менен жибектен колго жасалган буюмдар, бул жерде пальтолор бар, колго жасалган. Туристтер келди, чет элден көптөгөн адамдар келип биздин деген оокаттарыбызды, кийимдерибизди, мондай жакшы нерселерибиздин баарын сатып алып кетип атышты. Кыргызстандан белек катары деп араб өлкөлөрүнөн көп келди. Бүгүн Индия, Пакистан өлкөлөрүнөн келип атышты. Мен билгенден Европа, Америка өлкөлөрүнөн дагы туристтер келип атышты. Мына ушундай кызыктарга толгон ажайып жаратылыштагы иш-чарага чет өлкөлүк туристтер да келишип, жакшы пикирлерин жашыра алышкан жок. I'm Abdullah Al-Dosari, Dr. Abdullah Al-Dosari from Kuwait. This is the first time for me in Kyrgyzstan.
I find it very wonderful country, the weather, the culture, and the tradition. So I'll visit it again with my family next time. I love it, this area. The weather, the people, they are friendly. So I recommend everybody to come here. He will find a fantastic environment, beautiful area, beautiful people, nice people, friendly. And as you see, very good occasion here in this time of year. دولة قرقيزيا تعتبر من الدول البكر الجميلة وذات الطبيعة الخلابة. Tabiat aябай сонун экен, мага аябай жакты дейт. Мен биринчи жолу келишим Кыргызстанга. Анан Кыргызстандан мага 3 нерсе аябай жакты дейт. Бул биринчиси табиаты, экинчиси эли, туристтер тосуу кызматы аябай жакшы экен дейт. Мага аябай жакты. Жылдан жылга ушул өсүгө берсин, жана туристтердин жылдан жылга саны көбөйсүн. Бул табиаты чындыгын айтканда Европага аябай окшош экен дейт. Биз аябай устандык, анан келечекте ошо ийгиликтерди каалайбыз дейт. Айта албайм сырым демеген адамды мынча кыйнабай айттырбай билсең эминде. Кызыгам сиздей периге кыйнадам чындап демиге. Кишинин мынча чуркатпай деп кыйнабай билсең эминде. Арбак ыраазы болмойун тиренин иши жүрбөйт. Урпакты ошон үчүн тилейт. Өлөкбайдын балдары ынтымакта болушсун. Бар болгула, каалайым калың журтум. Разымын, разымын. Жаратылышы эң кооз айтылуу Кырчын жайлоосунда улуттук уңгуну тазалаган иш-чара аяктады. Бул иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан коноктор жана жергиликтүү тургундар, ошондой эле туристтер келишкен. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Ысык Көл облусу, Кырчын жайлоосу.